Жолукка хиджабка каршы болгон директорлордун дагы бир кыйтыр чара айласы бар. Алар ата-энелердин чогулушун уюштурушат дагы. Анан ата-энелердин чогулушунда күн тартибине жолук маселесин коет дагы. Анан ким жолукка каршы добушуңарды бергиле, пикириңерди айткыла дейт. Анан албетте көпчүлүктү түзгөн ата-энелер хиджабка каршыбыз дешет. Алар мыйзамды билбейт. Анан директор ошондон пайдаланып, эми ата-энелер ушундай чечишти. Мен эми буга каршы чыга албайм. Ата-энелер менен чечишип алгыла. Ата-энелер чечти деп менде эч кандай күнөө жок дегенсип, ушинтип жолукка каршы болгон өзүнүн саясатын ушинтип жүргүзүшөт. Көпчүлүк чечип бере албайт. Көпчүлүк чече албайт. Ар кимдикине өзү жооп берет да. Жооп салсын деп коймаңдар. Кол көтөрүп. Калаачылар салынсын. 3-ө 4-ө 5-ө экен. 5-ө каршы калганы мектептин немеси кийими окуучунун форма сакталсын. Форма сакталган эле атпайбыз. Себеп ушул жерге жолук салын деп салдыра турган болсо, ал кыз салына албайт да. Анткени анын ыйманы жетпейт. Ушул мектепте 5 эле окуучу экен. Эгер ыйманын өздөрүнүн ата-энеси тастыктай турган болсо, ушуга уруксат берип койсоңуздар деп мен алгыңыздардан өтүнөчүмүн да. Эртең күнү бир класста полный ак жол санын отурганга болбой калган эч ким кепилдик бере албайт да. Анда медресеге айланып кетет. Ошон үчүн жакшынакай болуп эле сүйлөшүп, эсип кыздар балдар мейли. Биз намазда эч каршы эмеспиз. Просто мектепке мектеп окуучулар эле келсе деген оюбуз бар. Азыраак кыздарга уруксат берип коебуз беш. Уруксат бергенбиз, быйыл 5 келип атпайбы. Эми бежеди 20 келишти. Анда биз анда берди. Эми ал калон. Мода келген кыз кайра эле чечип койду. Алло. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биз бүгүнкү чогулуш боюнча кайрылат элек. Жана кыздарыбыз эми Ким? Кубаныч. Фамилия. Бакиров. Эми кыздар жолук менен бара албай калабы? Алны бүгүн ата-энелер менен чогуу сүйлөштүк. Биздин мектептин уставы боюнча мен жаңы эле барып Салаттан бүтүп келген. Анан ошонун өзүбүздүн ички эмеде тартипте ошо мектептин формасын кийүүгө милдеттүү деген жери бар да. Анан ошону гана окуп бердик. Ошо кыздар эмне кылыш керек? Чечип келсинби жолуктарын? Ошондо биз баардыгын айтса, көпчүлүк ата-эне ошо мектеп формасына калтырбайсыңарбы деген мнение болду. Ата-энелердин сунуштарын сиздер аткарышыңыздар керекпи? Жок, эми сунушка карайбыз, анан кийин макул болбогондор да болду 5-ө. Ошо майли 90% макул болбоду дейли. Ошо жолука ошондо сиз аткарышыңыз керекпи алардын сунушун? Мен ата-энелердин мен өзү ошо мектептин ички тартиби боюнча талап кылдым, бирок кийгизбейбиз, өзүбүз билебиз деди. Анан эми ошондо мектебиз эме болуп калды, каалаганы жолуксаң келе берет экен, каалаганы кыска юбка менен, каалаганы боенуп берет экен, каалаганы чачын жазып келе берет экен. Бири-бирин атаандашып жүрүп атат да бизде. Жолугу чече албагандар эмне башка мектепке издесинби анда? Издебей эле окушат да. Жок, сиз болбойт деп айтып атпсызбы? Мен болбойт деп айткан жерим каерде бар экен? Ошончо күбөлөр, ошо чогулуштагы бардыгы айтып беришет. Мейли айтса айта берсин, мен эч болбойт деген жок. Мен болгону биздин эмени окуп бердим. Ошондо уруксатты каалаганы жолук санып бара берсинби? Каалаганы ошо 4 кыз бар, анан эми келе берет да, мен аны айттым, кааласа келе беришет, кааласа өзүлөрүнүн айтканын кылат да. Азыр ошондой болуп калды го. Окуучунун алдында мугалим тебеленип атпайбы? Окуучу сиз тебелеп атпайсызбы? Анан кайсы жакта сизди ким тебелеп атат? Эч жакта тебеленген жокмун. Биздин айтканыбыз эч аткарылбай атат. Мугалимдер айтканыңыз эмне аткарыш керек? Мыйзамда динине карабай билим алуу укуктуу деп турат го. Укуктуу деген анан мектептин формасы бар да өзүнүн. Бирок мыйзам жогору турат да, туурабы? Анда биз уставды чыгарбай эле койсоңуз керек экен да, биз ошону. Жок, уставыңыз мыйзамдан төмөн турабы уставыңыз? Устав ошо мектептин ички өзүнүн уставы бар да, төмөн эмес, мыйзам туура. Биздин өзүбүздүн да мыйзам уставыбыз бар да. Ошондо сиздер эмне мыйзамдар күчү өтпөгөн бир мамлекетсизби кандай?
Кандай мамлекет? Мыйзамды айтып атсам деле уставыбыз бар деп айтып атпайсыз. Демек мыйзам сиз Мен мектепте өтпөй, ишке өзүбүздүн ашпай. уставыбыз жөнүндө айтып атам. Мыйзамга каршы Мен мисалы келсе, окуучуларды сүйрөп чыгарып койгон жокмун. Мен бүгүн жоңгон ата-энелер алдында сүйлөштүм. Макул болгону болду, болбогону болбоду. ата-энелер бизде тиешеси жок го. Ата-энелердин пикирин эмнеге сурадыңыз? Эмнеге ата-энелер чогушта ошо биздиктүү форманы кийели деп сурайсың да? Анда депутаттарды иштен айдай берели, ата-энеден эле сурап иш кыла бериңиз анда. Жок, ата-энелер эмнеге? Ата-энелер да өкүл да. Форманы ата-энелер чечпейт го. Жок, формады ошол анда мындай болуп атат да биздин мектепте. Эртең бирөө чатын жазып келе берет экен, укугун тейлеп. Ата-энелер чечпейт да. Ошондой коюп койдук. Кааласа жолу ата-энелерди кайраштырасыз ортосунда. Кайраштырган жокмун мен. Мен өзүм гана оюмду айттым. Да бул. Эч убакта ким кайраштырып атат? Ата-энелер жолу салынган эмес, салмаган ата-энелер кайрашып урушуп кетишти, талашып кетип атпайбы, пикир келишпестик болуп атпайбы? Пикир любой жерде болуп атат да азыр. Жок, аны сиз ошону уюштуруп демилге болуп атпайсызбы ошону? Жок, мен ошону ким жолукка каршы, ким жолукка за деп. Жок, илгертен эле мектеп формасын ошол мектептин ишкемесине режимине баш ийип, бирдей формага келтирелиби деген гана сөз болду аерде. Ошону сиз ата-энелерге эмне айттыңыз? Ата-энелер чечпейт го аны. Жок, ата-энелердин аерде ата-энелерде өкүл бар да, эмнеге болду? Ата-энелер чечет деп кайрылган, ал форманы чечпейт го. Жок, ал форманы чечпегени менен бирдей форма кылалы деп ата-энелер да ошо ата-энелер бизден эметет да. Ата-энелер акысы жок да бирөөнүн немесине киргишкени. Кимисин мен колунан жетирип чыгарып коюп турмун. Сиз сүйлөгөнүңүз эле жетиштүү, аны колунан жетирбесеңиз деле. Жок, чыкыр эметкен жокмун, кааласа келе берсин, ошондой айттык. Мен азыр ата-энелерге, калган ата-энелерге ким кааласа жол салынып келе берсин форманын үстүнөн деп айта берелиби? Кимге? Ошо форманын үстүнөн жол салынып келе берсин. Жок, форма кийгизе турганда форма эле кийгизди. Форманын үстүнөн форма кийет, кара юбка, форманын кара юбка, балдар ак көйнөк, карашын кийет. Ооба, ошону кийет, бирок ошонун үстүнөн жол тыккан кылып жол салынат да, ошондо эле уруксат берилет. Азыр салынбайт. Ал өзү каалаганы салынсын, каалаганы кирет, бизде көпчүлүк эле. Ошо каалаган жөнүндө биз каалагандар эч ким мажбурлабайт, каалагандар жөнүндө сөз салып атат да. Каалагандар жөнүндө. Эме боло элек деле мектепке эчтеке боло элек деле эмне деген чыгыш? Сиз ата-энелерди пайдаланып атпайсызбы? Ата-энелерди пайдаланган жок. Мен өз өзүмдүн ата-энелер чогулушунун эмесин көрсөттүм, тартибин. Каралуучу маселелерим бар да. Өзүбүздүн маселе бар да. Сиз турамыс маселени айтып койдуңуз да. Турамыс маселени айтып койдуңуз. Жылда эле болот. Форма жок убакта жүрүпсүн. Жок, форманы сиз ал күн тартибине коюшуңуз турамыс болуп калганда. Ал өздүк гигиенага кирет. Мектепте эмне тамак жейт, ошондо анда коюңуз кийинкисине. Эмне тамак жейт, жөө келеби, эмне ботинка кийет. Ал мен өзүм мектептин иши да ал. Жок, мыйзам бар да, мыйзам чектеп койгон да. Мыйзамда ошо тамак жейт сиздер үйрөтөсүздөр мектеп директорлоруна. Сиз ошону кылып атпайсызбы? Мен аны кылган жокмун. Мен сүйрөп койсом, же киргизбей койсок анда ушул маселени кыйкырсаңар болот. Сиз ата-энелерге ол маселени эмне коесуз? Ата-энелер киргише алат. Жок, мен аны мектептин эмеси да, мектептин ичинде силер чыгып аласыңарбы? Уставдын сүрөтү барбы? Сүрөтүн жибере аласызбы ушул? Мен жибере албайм уставдын сүрөтүн. Уставы жок эле, анда жөн эле айтып койдуңузбу анда? Мейли текшертерли, уставы жок экен деп койгула анда. Мен эмне жибере берем? Мугалимдин статусу жөнүндө мыйзам билесизби? Эмнеге билбейм? Ол жерде ошого туура келбеген иштерди жасап атасыз. Жок, сиз эмне сүйлөп атасыз, устав билесизби деп? Билбегеним үчүн сүйлөп атам да. Билбегеним далилдей аласызбы? Ой, үстүңүздөн жазам, прокурорго, министрге жазам. Анан кийин мен өзүм кылган ишиме жооп берем анда. Алдын ойлонушуңуз керек да, бирөө аны неме кылбайт. Алдын ала эмес, ошо мен алдын ала ушул мектептин окуучуларынын формасын бирдей тартипке келтирсек болот деп сурадым. Жок, алар киришпейт. Сиз депутаттар ушинтип айтса болот. Кыргызстанда кандай жашайлы деп. Ата-энелер өзүбүзгө карап коебуз да. Баш бир кыз, мисалы, жол салгыңыз келсе, ата-энелер киргише албайт да. Эмнеге киргизе албайт? Кандайча, сиздин кызыңыз мисалы жол салгыңыз келбейт. Мугалимден окуучу каалаган кийип келе берсе болот. Анда сиздин кызыңыз мектепке жолуксам барсын, барбасын, ата-энелер чогулуп чечсин да, кызыңыз кайсы мектепте окуйт, чечсин, акыңар жок дейсиз да, туурабы? Мен жол салбайм. Сиз ата-энелердин силердин акыңар жок деп айтасыз да, бирөө ушинтсе туурабы? Неге? Бирөөнүн кызы кантип кийинет, башка ата-энелер киргише албайт го? Жок, азыр эмне маселе болот эми сиздики? Сиз ошол ата-энелерди пайдаланып атасыз, ата-энелерди кайраштырып атасыз бири-бирин, ата-энелердин. Мейли анда сиз ошентип жазасыз да, жазыңыз анда. Мен өзүмдүн чогулушумду мен ошо барам, сиздин мектебиңизге барам, мен камерамен барам. Келем. Ушундай сабатсыз директорлор отурат экен дейбиз. Мейли айтып бериңиз. Азыр камераге саламын. Далилдей албайсыз. Мен мисалы окуучуларды чыгарып, мен могул чык дегенге өзүңүз айтып атпайсызбы азыр? Мен ата-энелер үчүн сурадым, күн тартибине койдум, анан баары кие албайт деп өзүңүз айтып атпайсызбы азыр? Кандай баары? Эми сиз анын баарын сен жок салын деп айта албайсызбы? Жок, мен ким кааласа жол салына алабыз, сен жок деп атасыз го?
Жок, ким кааласа мен саерде сиз айта албайсыздар. Ким сизге барып атат? Сиз деле айта албайсыз, сиз алдын ала айтып атпайсыз, бирок мына жол салынуун каалагандар бара береби? Мейли, сиз келсеңиз мен да ата-энелерди чакырып алам, ошол. Ой, ата-энелер, көрдүңүзбү, мына ниетиңизди көрдүңүз, ата-энелер мушташ болуш керек экен да демек, э? Жок, сиз ошону кылып атпайсыз. Сиз Сиз демек сиз мушташ талап чагылгыңыз келип атабы? Биздин мектепте эмне окуушун чыгарып койуп Сиз турбуз. мыйзам менен иш кылыңыз, өзүңүздүн эмоцияңыз менен фантазияңыз менен иш кылыңыз. Мыйзам менен иш кылбайсызбы? Мыйзам менен иш кылбайсызбы сиз, фантазия? Кубанычбек. Кубанычбек. Мисалы азыр эчтеке боло элекпиз, мындай сырттык иш боло элекпи мисалы. Сиз ушу ата-энелер кыжалат болуп, башка ата-энелер менен кайраштырып, башканы биз каршыбыз деп, биз каршыбыз деп ата-энелер айтыптыр, ата-энелер отуруп пикир келишпестик болуптур. Сиз bundan иштерни алдын алышыңыз керек. Мисалы ата-энелер келип албайт. Мен ошону айттым. Эгерде эртең чыгарып, муганда бизде кредитанты чыккыла ызылдап. Сиз ата-энелерди пайдаланып атпайсызбы? Жетекчи катары сиз алдын алышыңыз керек кайрачы. Койгула, бизде демократия. Мени колдошуң керек. Мен сиз демократия койгула, ата-энелер сиз кийлигише албайсыз. Бул ар ким кааласа мектепке келсе билим алса болду деп сиз кайра алдын алган ордо. Мектепте билим алса эмес, ошо мектепте да тартип болуш керек да, билим алса да. Ошо тартипти өзүңүз бузуп атпайсызбы? Тартипти өзүңүз бузуп атпайсызбы? Тартип бузуп алып, жайып алып, кыска юбкалар кийип, жылтын жыртык пыртыгын кийип келиш керек мисалы мектепке. Мен азыр алар жөнүндө сөз кылбайт атам да. Мен ошо ошондой эле сөз болот да. Жолук жөнүндө сөз болот атат. Эме о, жолук эмес, башкасы да сөз болду. Ошо жыртык аларга эмне жолукчан келсе аларга сүйлөй албайсыңар. А биз могу жылтый кийсек эмне тыюп саласыңар деп атат. Ошондо сиз эмне? Ошондо чачын жайып келгендерге каршы болуп атасызбы ошондо? Ал каршы эмнеге? Ал мектепте жайып алып, боёнуп келиш максаттуу мектепке. Неме бул эч туура эмес ошо кылганыңызчы, кыскасы өзүңүз жакшы билесиз да, ниетиңизди кылганда иштериңизди билесиз. Кудайдан да коркушуңуз керек да, Кудайда баарыбыз эле Кудай деп жүрөбүз. Бул жолу Кудайдын фарзы да. Ону каршы чыкканда Кудай деп эле жүрөбүз баарыбыз. Баарыбыз эле Кудай деп. Ондо жолуккандарга каршы андай иштерди уюштуруп эмне зарыл? Мен уюштурган жокмун мисалы. Жетекчи катары бир ойлонуп көрүңүз же, эмелиби? Ойлонгондо жок, эмне азыр кысым көрсөтүлүптүр. Өзүңүз ойлонуп көрүңүз, кылган иштериңиз, бүгүнкү кылган иштериңиз туура ойлонуп көрүңүз. Берки жолуксан ата-эне нааразы болуп атат. Мага уже канчасы чыгып атат. Олордун пикирин угуңуз, алар жөнөн эле андай неме болуп атат. Биз угуп көрүңүзчү, балким өзүңүздүн кылган катаңызды өзүңүз байкабай калгандарсыз. Бир ойлонуп көрүңүзчү же. Мүмкүн. Ойлонуп көрүңүзчү же, мейли. Маселени балким өзүңүз эле чечип отурсуз. Беркилер болду, эжеке директор кайра неме кылды, кайра болду, маселе жок бизде деп кайра ата-энелер кайра мага айтып калаттыр, кайра чалып. Мейли. Директор менен сүйлөшкөндөн кийин 1-2 күндөн кийин ата-энелерден ушундай маалымат келди. Алла разы болсун сизден, жолчан барып жатат. Унчубушкан жок, буюрса чечилди окшойт бул проблема деп келди. Ойлонуп көрдү же бирөө чалдыбы билбейбиз. Конституция мыйзамдар боюнча хиджабка тыюу салынбайт. Мыйзамга каршы келген устав аткарылууга жатпайт. Окуучу кыз жолук салынабы, салынбайбы ата-энелер чечпейт. Жолукка хиджабка каршылыктар болсо 777 66 13 77 WhatsApp'ка кайрылыңыздар.